Алайкы жолу кантип атат? Алайкы жолу президент жана курултайда айтты эле, бул жолду курдурабыз деп. Ал жакта да эл жашайт, Кытай менен чек ара, ушул багытта эмне иштер болуп атат? Эми ал билес абдан чек арадагы айрылып сыналат, ал жакта бир нече айылдар бар, бирок эл аз, тупик, ошого мындай кызыкчылык болбошу мүмкүн да. Мен Акылбек Үсөнбекович келгенде 2-3 жолу айтканмын. Ал айткан, вертолет сатып алабыз, ошондон кийин чогуу учуп барып көрүп келебиз деп. Кытайга бир 25 километр деле сала койсо, дагы бир жол ачылат. Ферган өрөнүнө, Өзбекстанга, Тажикстанга эң жакын жол ошол болот. Тиги Чоңалайдан да жакыныраак жол болот. Эгерде ушуну ача турган болсо тупик болбой калат эле, анан кызыгуу пайда болмок, керек болсо жеке менчик компанияларда куруп бермек да жаңы мыйзамдын негизинде. Ушул жагын бир карап көрбөйсүздөр. Бийиктиги канча жол? Карап көрсөк болот деп. Карап көрүңүздөр, анткени бир аз эле жол, мурда жол болгон ошол жактан. Эми жайгеменде болгондон кийин жол жабылды да. Ошону мен суранат эле, бир карап көрсөңүздөр, жол ачылгандан кийин дагы бир алтындар бар.